Амансыздарбы мекендештер. Бүгүн Айгүл эжекебиздин үйүнө келдим. Бул турак жайды алды. Сделкасы болсо 29-июль Транскапитал банкта болуп өткөн. Ачкычына ушул күнгө буйруган экен. Азыр кирип, тапшырып, баардык коммуналдык услугаларды текшердим, карадым, кагаздардын баарын дайындап тапшырдым. Айгүл эжеке, биздин компаниянын атынан сизди куттуктайбыз. Алган үйүңүз майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун, дагы үйлөрдөн алыңыз. Кандай сезимдер болуп жатат? Мисалы үчүн көпчүлүк мекендештерде сделка болуп атканда анчалык эмоция болбойт. Үйгө киргенде анан уже эмоциялар пайда болот деп айтып кетишет. Айгүл эже, эмоцияңызды бөлүшүп кетиңиз. Кандай болуп жатат? Рахмат силерге биринчиден. Экинчиден, эмне дейин, эмоциям прям не передать, просто сүйүнүп атам, кубанып атабыз аябай. Ушундай үй алганыбызгачы, квартира алганыбызга Москвадан. Прям ремонту менен сонун таптаза, ойдогудай. Аябай кубанычым койнума батпай, аябай сүйүнүп отурабыз. Ошол силерге чоң рахмат. Ошол үйдү биз 3 ай дегенде алдык. Ооба, ортодо кыйынчылыктар болот экен, бирок сразу эле мындай ала албайт экенсиң. Просто сабырдуулук менен күтүш керек. Сабырдуулук менен күтүп, эме кылсаңар эле алат экенсиңер. Эч кандай жаман ой болбош керек экен. Бул болбой калды деп тиги компанияга барабыз дегендер мындай угуп эле атабыз, баягы тааныш тунуштарданчы. Силерге ошо алдап кетпейби, точно алып береби деген жумуштан деле ушундай сөздөрдү угуп атабыз. Андайларга ишенбегиле, негатив айтып аткандарга вообще эме кылбагыла, укпагыла. Только өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү угуп, ишенип дегендей, ушу ишти баштадыңарбы до конца күтүш керек, ишениш керек да. Анча-мынча негативге көңүл бура бербеш керек деп ойлойм да мен. 3 ай көп убакыттай сезилген жокпу? Негизи канча үй көрдүңүз? Эмне үчүн 3 ай? 3 ай көп деле көз ачып жумгандай эле болуп кетти, ары бери болуп ататчы. Көп деле болгон жок. Биз канча үй көрдүк? Буга чейин бир 4-5 үй көрдүк. Жаккан жок, чындык айткандай. Биз ошо ремонт менен издеп аттык элек. Анан прям ойдогудай табылды да. Силерге аябай рахмат прям. Ооба. Бул үй жөнүндө айтсам, бир бөлмөлүү, баасын айтып коюңуз. Азыр баасы канча болду экен деп баары сурашат. Баасы канча? Бул однокомнатный квартира, ушундай евро ремонту менен 6,5 миллионго алдык. Өзүбүз первоначальный взнос 700 000 бердик, калганы уже кредит. Калган ипотекага болду. Красногорскийден алынды мекендештер. Негизи Красногорский бул кымбат район да. Анан Айгүл эжекебизден сурадым, бул жакта жашайсыздарбы, же сдавать этесиздерби, эмнесине карадыңыздар, именно бул райондун эмнеси жагат? Биз бул квартирага атайын жашайлы деп алдык, анткени биз өзүбүз Одинцово жакта турчу элек, аяка квартплат берчүбүз. Ошо бир жети квартплат бергиче бирөөгө өзүбүздүн үйүбүзгө берип төлөп ипотека үй алганыбыз жакшы болду да. Бул район эмнеге жактырдык? Москвадан ооба кичине алысыраак, но бияк аябай тынч, мындай баары айлана чөйрө мындай жайында келип көргөндөбү же билбейм, жапжашыл болуп аябай көзгө жагымдуу көрүндү да. Москвага окшоп ызы чуу эмес, эми ооба область, все равно биздин ишибизге жакыныраак да.
жол жүрүү мүнөтү болсо бир 20 мүнөт болуп калат экен. Тушинский метродон отуруп келебиз. Канча жылдан бери негизи Россияда эмгектенесиз? Москвада эмес, балким башка шаарда Бир жүргөндүрсүз? 10-15 жыл болуп калды. Ошол мекендештер билинбегени менен эң азы 5 жыл, болбосо уже 10-15 жыл бирөөнө төлөгөнчө азыр ушундай дагы бир мүмкүнчүлүк, бул мүмкүнчүлүк да негизи турак жай өзүңдүкү, бир буюм тайым алсаң да өзүңдүн үйүңө аласың дегендей. Биздин компаниянын жакшы жактарын айтып бериңиз ушу мекендештерге. Азыр күткөндөр дагы көп. Балким кайрылам деп жүргөн дагы мекендештер бардыр. Силердин компанияңар Самара Нарматова. аябай бизге жакты, жакшы адистер иштейт экен. Өткөндө да айткан, балдар молодцы деп. Мындай барсаң түшүндүрүп, от үйдү айтып берип, мындай аябай жакшы түшүндүрүп берет экен да. Мындай адамдын сүйлөгөнүн угуп эле эме кыласың го. Буга чейин 2 компанияга барып кыска нуска эле жооп берип коюп атышты. Анан ушака келеличи деп келсек, өзү Самара Нарматова өзү отуруптур, өзү кабыл алды. Прям ушунчалык сонун түшүндүрүп берди. Сразу эле ошо күн эле эме кылдык. Биз өз келип эле ошо жана 50 миңер барбы, ошолор даярдап эле келдик. Даяр болуп өзүңүздөр. Телефондон сүйлөшүп алып сразу эле договор түздүк дагы. Эме кылдык, ишти баштадык сразу эле. Анан иштегендер балдар дагы аябай так жүргөн балдар экен. Прям ушунчалык жакшы адистер иштейт экен. Ишенип эле, эч коркпостон келгиле. Мындай ишенсеңер баары болот, Кудайдын жардамы менен. Ошол мекендештер дагы бир капчыгыбызда KG недвижимость агенттигинде мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, маалыматты уктуңуздар, биз жөнүндөгү отзывдарды уктуңуздар. Сизде дагы мүмкүнчүлүк бар, сиздер дагы кайрылып биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болуңуздар.